ооба тилекке каршы жагымсыз окуядан улам жылдырганга туура келген болчу. Учурдан пайдаланып ошол кезде билет алып, качан болот эле акчам кайтаргыла дебей билетти кармап күтүп отурган көрөрман, өр күйөрмандарына терең ыраазычылык билдирем. Ал эми өзгөчөлүк дей турган болсок, бир аз программага кошумчаларды, чыгармаларды киргиздик. Ошол окуяны да эске алып, бурда айткан чыгармалар бар дегенде. Анан в целом ошо башында даярдаган программанын бир аз убакыт болгондо мындай кылса болот эле деген жерлерин кайрадан иштеп чыктык да. Ошол. Тандалгандар балардан мындай бир эгер ошонун инструкциясы болсо, ошол инструкцияны сактап эле баардыгыбыз хит жарата бермекпиз да. Бул эми биринчи эле ошо Кудайдан болуш керек. Анан ошо чыгарманы өзүнөн пешинеге кандай жазган болсо, анан чын дилиңен кабыл алып, чын дилиңен жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет дейт го. Анысы мындай жүрөктөн чыгарып, акырын аракет кылмай чыгарган. Концерттин Бишкектеги программа боюнча келдик. Анан сырткарда бир аз өзгөчөлүктөр болот. Анан ошол Бишкекте коюлган программа ошол боюнча тескеринче мындай досконально өзгөртүүсүз ал дегеним Бишкекте коюлган хореографтар келишти. Ошол целый команда, ал жакта дагы жандуу музыка коюлган болчу, инструменттер менен музыкант. Бул жакта дагы ошол болот. Мындай ал жака өтө чоң көңүл бөлүптүр. Анан кийин бул жака мындай орточо эле көңүл бөлүп койгон жокмун да. Тескеринче мен ырыскы, берекенин баарын ушул Оштан табам, Түштүк жергесинен көбүнчө өзүңдөр байкап жүргөндөй. Андыктан чын жүрөгүм менен даярданып башладым. Ушу сахнага биринчи жолу чыккансың да? Анан студент кезде ошолорду эстедиңби? Сейит билет. Ооба, чынында биринчи жолу чоң сахнага ушул Ош улуттук драма театрында чыккам. Ал кезде студент болчумун. Ош мисс Ошку деген сынак болгон болчу. Ошондо чыккан боло азыр айтсаңыз.
ар дайым маңдайыбызда денебиз аман болсун. Бул концертке мындай духовный деп коет го, психологический деп коет го, ошондой негизи бир 6 айдан башталган, 6 ай мурун башталган. Андан кийин киришип даярданганыма концертке 17 сентябрь болот дегенде 2 ай калганда даярданып баштаган болчумун. Бирок чыныгы кыймыл аракет менен даярданып баштайсың го, баягы билеттер чыгарыш керек, мындай кылыш керек, программа түзүш керек дегенге ушундай жагдай ошого келип такалып калды. Бир 20 күн калганда анда дагы көзүм чачырап, убакыт уже келип калды. 6 ай мурун концерт берем деп жүргөм, дагы деле программамдай дагы иштеп чыга элек деп, Кенже Дүйшөева деген эжекемдин ишин кылып, ойбой, түзүп бербесеңиз болбойт, кылып бербесеңиз болбойт. Себеби Кенже Дүйшөева эжекебиз бардыгы мен айтпасам деле баары эле билет, бирок дагы бир жолу тастап айткым келет. Канча 20 жылдан ашык болуш керек концерттерди коюп уюштуруп жүрүп, мындай дасыккан чоң уржуңдагы эмгеги, мээнети, тажрыйбасы бар концерттердин апасы катары санын кылып мага жардам берип иштеп программаны түзүп берди.